Түркияда Кыргызстандын 20 жашка чейинки жаштар курамасы да окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Бул жыйындар Азия кубогунун тандап алуу оюндарына болгон даярдык этабы каралат. Бул жыйынга башкылаштыруучу Нурбек Жолдошов, 17 жаштагы Нурсултан Алишеров, Калеб Капытин сыяктуу оюнчуларды да курамга чакырды. Өздөрү көрдүңүздөр, чемпионат эми эле башталды. Анан бирок эң кыйын чыгуу бул орозодон кийин балдардын өз калыбына келиши болуп атат. Жыйын боюнча дагы ошо 2-3 оюнчубуз толуккандуу иштей элек. Отборго чейин алар өз формасына келип ойноп жардам берет деген үмүттөбүз. Быйыл биз эгер буга чейин 2007, 2008 балдарды көп көрсөк, быйыл азыр 2009 балдарды эле чоңойтуп алышты. Аракет кылып ушул курамга жардам берели деп келгендер көп. Команда проводит хороший сбор, пацаны готовы полностью. Мы как и в чемпионате играем, и тут пацаны полностью готовы ко всем нагрузкам, к матчам, к соперникам. Многие из них у нас в клубе в Эльбирсе, с Алишеровым тоже сбор проходили уже, у U17 понимание имеется. Да, пацанов взаимопонимание хорошее, и атмосфера в команде очень хорошая. Турцияда машыгуулар өтө жакшы өрөөнү өтүп жатат. Бул эми даярдык көрүп жатабыз. Өзүбүздөн улуулар менен чогуу ойноп, өзүбүздөн опыт алып боюнча буюрса өзүбүздүн күз айында өзүбүздүн Азияга тандалуу оюнубуз бар, ошого даярдалып өтө жакшы өтүп жатат буюрса. Жыйындын алкагында жаштар курамасы Иорданиянын 23 жашка чейинки командасы менен жолдоштук беттеште кезикти. Биринчи таймда 2 гол өткөрүп алган менен экинчи бөлүктө Амантур Исаковдун чыгарып берүүсүнөн кийин Нурсултан Алишеров жооптук голду жарата алды. Беттеш соңуна чейин эсеп сандары өзгөргөн жок. Оюндун башы эки командага тең бири-бирин көргүчөктүү ортодо эле болду оюн. Бирок биринчи таймдын орто бөлүгүндө атаңдаш кичине инициативаны өзүнө алып, көбүрөөк стандарттын положенияларды аракет кылды. Мен биринчи өткөзүп жүргөн гол менимче бул судьялардын ошибкасы. 5 метр офсайдты көрбөй калышты. Эгер ошол гол болбогондо менимче оюн жүрүшү да башкача болмок. Бирок ошого карабастан экинчи таймда балдар жаш аракет кылып, бир гол урдук, бирок кичине жетпей калды. Воспользовались ошибкой защитника. Дожали, напрягли. Надо было во втором тайме дожимать, моменты были, могли спокойно выигрывать игру. Оюн эми биринчи тайм кыйын болду бизге. Биринчиден шамал да имшейт бир отты. Экинчиден билбейм, өзүбүздүн оюнубузду көп таба албай койдук. Экинчи тайм биз өзүбүзгө бир аз келип, болушунча аракет кылдык эми. 2 гол сайгап, 3 гол сайганга бирок көрүп алып турушпайбыз. Бул беттеште эки позицияда ойногон бою көрдүм. Дингер болгон ылайыктуу же борбордук чалууда сага ыңгайлуу позиция? Айырмасы жок, ойной берем. Калган жакта. Жаштар курамасы алдыда дагы бир жолдоштук беттешти өткөрөт. Анда Босния жана Герцеговина курамасы менен жолдоштук беттеште кескелет. Адилет Керимбек уулу, Гүлчора Казымкулов, Кыргыз Спорт ТВ, Анталия.